Барыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Жараткан Алла Таала баарыбызга жакшы күндөрдү, жакшы түндөрдү, жакшы дос кошуналарды насип кылсын. Жаман күндөрдөн, жаман түндөрдөн, жаман дос кошуналардан Аллахым дайыма баарыбызды сактасын. Аллахым пайдалуу билим берсин, дүйнөдө да ахиретте да пайдасы тие турган кабыл болгон амал берсин, сөзүбүздү, амалыбызды ихлас менен коштогон. Алла Таалам баарыбызга кең рызкы берсин, эч кимге корзар кылбаган. Алла Таалам баарыбызга бардык оорулардан шифа берсин тугандар. Жараткан Алла жан дүйнө, дене оорулардын баарынан Алла Таалам шифа берсин. Пайдасыз билимден сактасын, коркпогон жүрөктөн, тойбогон напсыден, кабыл болбогон дубадан сактасын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям буйрат эле, силер намаздын акырында салам берерден мурда ташаххудтан, салаваттан кийин 4 нерседен Алладан пана тилегиле дейт эле. Биринчиси дозоктун отунан, экинчи кабырдын азабынан, үчүнчүсү жашоо жана өлүмдүн фитналарынан, төртүнчүсү даджалдын жаман фитнасынан. Аллахумма инни ауду бика мин адаби джаханнам, ва мин адабил кабр, ва мин фитнатил махья вал мамат, ва мин шарри фитнатил масихи даджал. Ушу саламдан мурда ушу дуаны кылган. Жараткан Алла Тааладан, я Аллах, дозоктун азабынан сактай көр, кабырдын азабынан сакта, өлүм менен жашоонун, жашоо өлүмдүн фитналарынан сакта, жана даджалдын жамандык фитнасынан сакта деп. Алла Таалам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга дүйнө ахиреттин жакшылыгын берип, ошо жакшылыкты сураганды дагы буйруганды үйрөткөн. Дүйнө ахиреттин жамандык, кайсы жамандык экен аны дагы айткан. Кайсы нерседен жамандык пана тилеш керек экен, буну дагы үйрөткөн да. Ошон үчүн туугандар, кээ бир нерселерге биздин акылыбыз жетет, кээ бир нерселерге жетпейт. Алла субханаху ва тааладан дайым ошо пайгамбарыбыздын берекелүү, нурлуу дуаларына ээрчип биз дагы дуа кылып жүрөйлү. Дайым Алла Таалага өзүбүздүн муктаждыгыбызды көрсөтүп, өзүбүздүн Алла субханаху ва таалага болгон суранычыбызды айтып жүрөйлү. Кур'ани Карим Алла Тааланын акыркы ыйык улуу китеби. Кур'анда жараткан Алла Таала кыямат күнгө чейин келе турган инсандарга жолдомо берген. Кур'ани Каримди Алла Таала сактоосуна өзүнүн жоопкерчилигине алган. Жана бул улуу ыйык китептин аяттары, ар бир сүйлөмү, сөзү, тамгасына чейин Алла Таала нур менен толтурган, жакшылык менен толтурган. Ар бир тамгага Алла Таала 10 сооп. Алиф лам мим, пайгамбарыбыз айтат, мен буну бир деп айтпайм. Алиф өзүнчө бир тамга, лам өзүнчө бир тамга, мим өзүнчө бир тамга. Буга бардымын айтканда 30 сооп берилет дейт. Кур'ани Каримде Алла Таала жүрөктөрдү тазалаш үчүн, жүрөктөрдү бакубат кылыш үчүн, нурлаш үчүн Алла субханаху ва таала бизге берген, жүрөктөргө шифа деген. Бул шифасы Кур'ани Каримдики, туугандар, ортобуздагы мамилеге дагы шифа. Падыша менен элдин ортосунда, эркек менен аялдын ортосунда, соодагерлердин ортосунда, ата-эне менен бала чаканын ортосунда, кошуналардын ортосунда канча келишпестик маселелер бар. Ушунун бардыгына шифасы Кур'ан. Бардыгын чечмелөө, туура жолду табуу көрсөтүүсү Кур'ани Карим. Жараткан Алла субханаху ва таала ыйык касиеттүү китебин таштап койбойлу. Дайыма окуп жүрөйлү. Дайыма алдыга коёйлу. Ар бир окуганыбыз жазылат. Ар бир окуганыбыз бардыгы сакталат. Эртеге кыямат күнү Алла Таала көрсөтөт. Кур'ани Карим өзү шафаат кылат тугандар. Кур'ани Каримде бир да пайгамбар, периште да шафаат кыла албайт. Ушундай касиеттүү Алла Тааланын өзүнүн китеби кыямат күнгө чейин келе турган инсандарга бардык тармакта эң туура багыт, туура жолдомо,
касиеттүү насааттар, улуу мисалдар, адилеттүү өкүмдөр, чын окуялар менен коштолгон Алла субханаху ва тааlanын китеби. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын да негизги дүйнөгө келүүсүнүн максаты ушул эле. Кур'ани Каримди адам затка чечмелеп, түшүндүрүп, жеткирип берүү. Кур'андагы аяттарды. Бул себептен махлук эмес Кур'ан. Алла субханаху ва тааlanын сөзү. Ошон үчүн иншалла 114 сүрө бар Кур'анда. 114 сүрөнүн Каусар сүрөсүн өткөндө да сабакта айттык эле. Суратул Каусар, бу Каусар деп ушунчалык көп жакшылык жана экинчиси Алла Таала бейиштеги ушу чоң бир дария пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга берген. Ошол аркылуу бардык пайгамбарларга өзүнө жараша көлү, өзүнө жараша үммөтүнө жараша бардык жакшылыктары пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам аркылуу берилет. Ошон үчүн Алла Таала инна а'тайнакал каусар, шек күмөнсүз биз Мухаммад саңа саллаллаху алейхи вассаламга Каусарды ата кылдык. Каусарды ата кылдык, жөнөкөй эмес. Каусардын бардык немелерин, сыпаттарын өткөндө айтканбыз. Фасолли ли раббика ванхар. Эми ушундай улуу Алла Таалам белек берип аткандан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ушунчалык бүткүл адам затка жакшылыктар пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын колу аркылуу таркатылып аткандан кийин фасолли, намаз окугун, ванхар, курбандык чалгын. Фасолли ли раббика, робуң үчүн намаз окугун. Намаз Адам алейхиссаламдан тартып Мухаммад алейхиссаламга чейин бардык пайгамбар окуган. Албетте намаздын окуган убакыттары, рекеттери, алардын ушу көрүнүштөрү өзгөчө ар кандай болгон. Бирок толугу Алла субханаху ва таала Мухаммад алейхиссаламга берген. Бейиштин ачкычы деди пайгамбарыбыз намаздычы. Бейиштин ачкычы. Момундун нуру деди. Кабырдагы дагы нур, ахиретте дагы нур. Бу дүйнөдө арамдан сактай турган, абийирсиздиктен сактай турган ушундай касиет намаз Алланы эстей турган. Алланы эстеш үчүн турган. Акимус салата ли зикри деп. Бул жердеги намаз оку дегенде кээ муфассириндер айтышат, бунун мааниси салатул айд, яумун нахр, курбан айт күнү айт намазды окуу дейт. Ванхар деген курбандык чал. Курбандык чал. Ушу курбан айт күнү курбандык чалганды бир муфассириндер ушул жерге мындай деп айтып кетишкен. Бунун Аллама Куртуби рахматуллахи алейх, Хазрат Ата, Катада, Икрима жана ушулардын бардыгынан ушуну айткан. Фасолли ли раббика ванхардын мааниси робуң үчүн намаз оку. Кайсы намазды? Айт намазын оку. Жана курбанчылык чал дегени курбан айт дагы курбанчылык чалына турган важип амал. Ушуну кылгын дегени. Бул жерде көптөгөн хадистерде фазилеттер келет. Айша радhiyallahu анха энебиз айтат: "Ма амила адамиюн мин амали йаумин нахр ахаб ила Аллахи таала мин ихрaqid дам." Курбан айт күнү адам баласынын кандай гана амал болбосун Аллага эң сүйкүмдүүсү кан төгүү экен, курбандык чалуу экен да. Курбан айт күнү Алла субханаху ва таалага жаккан адам баласынын амалдарынан эң сүйкүмдүү амал ихрaqid дам. Ошол жерде кимге курбандык милдеттүү болсо, важип болсо, ошо кан чыгаруу бизде ибадат тугандар. Алла Таалага шүгүр келтирип, мынакей ушундай улуу ибадатты аткарасыз. Иннаха яни дахия ла таати яуман кияма. Бул кыямат күнү курбанчылыгыңыз келет экен. Бул дүйнөдө курбандык чалдыңыз, кыямат күнү келет. Би куруниха мүйүздөрү менен келет бул. Вашариха өзүнүн жүндөрү менен келет. Ва адлафига өзүнүн şu tuyakları menen gelet. Fatuda fi mizani sahibiha. Anan oşu kim kurbanlık çalsa oşunun tarazasına tartılat deydi. Kama sayati fil hadis, hadiste gelgende. Albatta Allah subhanahu wa ta'alaga kurbanlıkta niyeti, kanı jetpeyt, biroq sizlerдің niyetiңер жетет.
Kur'an-ı Kerim'den ayatı. Bunun manisi, siz bu ibadatla atkarıltasız. Bismillahi Allahu Akbar dep. Bu ibadat, uşu kanı jerge tiygençe Allah subhanahu wa ta'ala sizden ibadatınız jetet. Bunu soğuğun, Allah Teala bunu saktap koyuyor degen. Oşonduktan sizler çın yürekten kurbanlık çalgıla dedi. Çın yürekten kurbanlık çalgıla dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dan rivayet keltirdi Hazreti Ali radıyallahu anhu. Peygamber aytkan: "Ya Yuhannas, ey adamlar, kurbanlık çalgıla, jana oşonun kanı menen Allah Teala'dan soğup ümit kılgıla." Munda aytkanda "Vatlubu thawab min Allah wahtasibu bi dimaiha" degan manisi şol. Fa inna dam wa in waqa'a fil ard, to'ra kan jerge tamçılap sadağı fa innahu yaqa fi hirzillahi azza ve cel. Bu Allah Teala'nın saqtoosunda oşol jaka düşöt eкен da. Jerge tamçılagany menen. Munda aytkanda Allah Teala'nı saqtap koyot, jana kurbanlık çalgan kişiге güve katары kıyamet günü ana alıp kelet deydi. Abu Said Hudri radıyallahu anhudan rivayet var, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Ya Fatima, kızı Fatima aytkan eken, "Qumi ila udhiyatik fashhadiha." Sen kurbanlığına turgun canına. Cana güve olup turgun depti o şeyde. Candaç güve olup tur. Fa inna laki aytat bi awwali qatratin taqtur min damiha ay yaghfira laki ma salafa min dunubik. Ankeni birinci kurbanlık çalganın birinci tamçısı jerge düşkönde senin bardık günelerin geçirilet degan. Mına kurbanlık uşunda Allah Teala'nın buyruğu. Vanhar dep uşul jerde Kur'an-ı Kerim'de tugandar namaz okuganga da Allah'ın buyruğu bolup atat. Oşondo ele kurbanlık çalganga da Allah'ın buyruğu bolup atat. Jönne bizge et kerek ele, oşon için kurbanlık çalayın. Jok андай emes. Etiniz uyda tolturali aşığı menen. Bирок jönne Allah'ın hükümü dep kan çıgarыңыз. Так, жоксо кээ-бирлер айтып атышы эми кан чыгарбай акчасын берип койсом болобу? Жок. Бул жерде кан чыгаруу ибадат. Буга кан чыкканда Алла субханаху ва таала биринчи тамчысы менен пайгамбарыбыз эмне дейт? Фатима эне айткан: "Мурунку бардык күнөөлөрүң кечирилип кетет" dedi. Фатима эне сурады: "О Алланын элчиси" dedi. Атасы дагы, пайгамбары дагы. Бул бизге, биздин үй бүлөгө эле өзгөчө же бардык мусулмандарга. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Биздин ушу үй бүлөгө өзгөчө бүткүл мусулмандарга жалпыча бардыгына тиешелүү" деген сөз айтты. Бардыгына тиешелүү деген сөз айтты. Андан кийин инна шанияка хувал абтар инна а'тайнака ал-кавсар фасолли ли раббика ванхар. Фасолли, сен намаз окугун. Роббуңдун ыраазычылыгы үчүн намаз окугун. Ванхар, курбандык чалгын. Инна шанияка, сени жек көргөн адам бар го. Хувал абтар, ошол өзү кесик. Bunun manisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de namazına tiyişip Mekke müşriklerinin şöyle söz bol köteteli. Bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den artı ulanbaydı. Sebep kızlar ile baldarı yaştan ötüp etkeninden ya bu aptar degen kuyruğu kesikte aytadi. Peygamberimizni jek көргөндө düşmanlar, müşrik kapırlar ушундай жаман сөздү айткан эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тууралуу bunun урпагы уланбайт депчи. Бурдан бала калган жок, кыздар калды го, уулдан калган жок. Ошол бардык айыптаган, жек көргөндөрдүн бүгүн бирөөсүнүн аты жок. Ким каякта жатат, кандай чирип, кандай азапта экен, кандай экен, бирөөсүнүн жок. Каягында. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын атын өчүрөйүн деп эмне деген күчтөрдү сарпташты. Эмне деген аракеттерди кылбады. Бирок алардын бардыгынын атын өчүрүп Алла Таала Мухаммад алейхиссаламдын атын даңазалап койду. Азыр бир жерде азан айтылып атат. Шам намаз. Каерде? Мүмкүн Казакстан же Өзбекстан же арыраак Түркмөнстанда айтылып атат. Аларга эми шам болду да. Я. Мындары чыгып бара турган болсоңуз Япония тияк бияктарга эми аларда куптан болуп калды окшойт. Арыраак болсоңуз бир жерде асыр болду. Арыраак барсаңыз бирде Шам, арыраак барсаңыз бир жерде Багымдат. Бүткүл дүйнөдө ушу жер жүзү боюнча алхамдулилла азан айтылып атканда
ашхаду ан ла илаха иллаллах деп атканда, ошо менен коштоп ашхаду анна Мухаммадан расулуллах 24 саат пайгамбарыбыздын аты. 24 саат пайгамбарыбыздын аты бүткүн дүйнөдө даңазаланган. Алла ва рафа'на лака дикрак. Сен атыңды биз көтөрөбүз деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям риваятта келет: "Я Алла, Адамды мынакей Адам алейхиссаламды Сафиулла, Нух алейхиссалам Нажиулла, Ибрахим Халилулла, Муса Калимулла, Иса Рухулла, ушундай кылдың. Я маңачы дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алла Таала айтты да: "Сен атыңды мен атыма кошо жандап койдум. Качан кайерде менин атым аталса, сен атың кошо аталат." Пайгамбарыбыздын атын Алла Таала көтөрүп койду. Канча намазга салават, канча деген салават айтылат. Пайгамбарыбыз ар бир намазда салават. Пайгамбарыбыздын жанына туруп Мадина Мунавварада, Мединада пайгамбарды салып жаткан жайда раузасында канча деген миллион ошол жердеги салават. Абу Жахил кимди эстейт? Утбаны ким эстейт? Абу Лахабты ким эстейт? Буларды ким эстейт? Убайды ким эстейт? Эч ким. Мына ушулар ушинтип ушу намызына тийип ушинтип айтат эле. Шаъника деген инна шаъника шаъни деп буну мубгиз. Сени жек көргөн. Ошол сен алып келген хидаятты жек көргөн. Сен алып келген акыйкат динди жек көргөн. Сен алып келген нурду, чындыкты жек көргөн. Хуал абтар ал мунқати мин кулли хайр вал мaqtu анху хайрат дуnya вал ахира. Ал деген дүния ахиреттен бардығынан үзілген өзі ошол дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям абтар деген сөздүн мааниси кесик деген сөз. Кесилген. Абтардын мааниси мекене кесилген. Кесилген деп. Алла Таала айтып атат: "Дүниөнүн дагы, ахиреттин дагы бардык жакшылыктарынан кесилген, ошо сени жек көргөндөр өздөрү" дейт. Эч кандай алардын өзүнүн нар жагынан жакшылыгы уланбайт деген сөз. Бул жерден тугандар билинди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды ким жек көрсө, бардык жакшылыктан кесилген, кургалган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды ким жакшы көрсө, бардык жакшылык Алла субхана ва таала ошо менен бир кылган да. Бу жерден ачык айтсак, ушул жерде болот. Хадихил ал-аятул карима тадуллу би нассиха ала анна мубгида расулилlah саллаллаху алейхи ва саллям munqati' min kulli khayr, munqati'un min kulli khayr. Ушул аяттан ачык көрүнүп турат. Инна шанияка хуал абтар дегени, албетте сени жек көргөн адам ушул өзү жакшылыктан кесилген, бактылуулук, берекеден кургалган өзү ушул дүния ахиреттин жакшылыгынан деп. Ушул аяттын өзүнөн билинип турат дейт. Пайгамбарды жек көргөн адам дүния ахиреттин бардык жакшылыгынан кесилген. Бардыгы андан ага буйрубайт ал. Жана буну мафхумунан даллат кылып атат. Кандай десе, Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды жакшы көрүү, хува муттасилун би кулли хайр фи дуnya вал ахира. Эми пайгамбарыбызды жек көрүү, жакшы көрүүчү бул дүния ахиреттин бардык жакшылыгына ушу менен бириккен экен да. Ошон үчүн пайгамбарыбызды жакшы көрүү имандан, пайгамбарыбызды жек көрүү бул куфрлук. Пайгамбарыбызды жакшы көрүү неден экен тугандар? Имандан. Жана пайгамбарыбыз алып келген дүния ахиреттин бардык жакшылыгына ошого буйрат. Ким пайгамбарыбызды жакшы көрсө. Ким пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жакшы көрсө. Себеп мындайда тугандар. Алла Таала эң жакшы көргөнү Мухаммад Расулуллах. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын эң жакшы көргөнү Алла субхана ва таала. Түшүнөсүзбү? Алла Таала эң сыйлаган, урматтаган Мухаммад Расулуллах. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эң сыйлаган, урматтаган Алла субхана ва таала. Пайгамбарыбызды жакшы көргөнү Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын жашоосун жакшы көрөт. Алла Таала пайгамбарыбыздын жашоосун жакшы көрөт. Жөнөкөйлүк пайгамбарыбыздын жашоосунда, тазалык пайгамбарыбыздын жашоосунда, береке, нур пайгамбарыбыздын жашоосунда, хидаят пайгамбарыбыздын жашоосунда. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бардык жакшылык пайгамбардын жашоосунда. Демек пайгамбарыбыздын жашоосуна ким канчалык жакындаса, канчалык пайгамбарыбыздын жашоосуна окшосо, ошого жараша Алла Таала аны ушунча жакшы көрөт дейт. Демек тугандар,
Бұл жерде ман ахаббаллах таала хаққан, ким Алланы чыныгы жакшы көрсө, ахабба хабибаллах. Ал чындыгында анда Алла Тааланын пайгамбарын жакшы көрөт. Себеби ушуга деп койду Алла Таала: Атиуллах ва атиур расул, ман атаа расул фақат атаа Аллах. Ким пайгамбарга баш ийсе, ал Аллага баш ийди. Аллага баш ийди. Аллага баш ийгиле, пайгамбарыбызга баш ийгиле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тууралуу мындай деп айтты Алла Таала: Кул, ey Muhammad, сен айткын, ин кунтум тухиббун Аллаха, эгер силер Алланы жакшы көрсөңөр, фаттабиуни, анда мен артымдан ээрчигилесиздер. Мен алып келген жашоонун артынан ээрчигиле, мен алып келген жашоонун эрежелеринин аркасынан ээрчигиле. Мен көрсөткөн жашоого түшүп, ошо жашоону тандагыла. Не болот анан? Юхбибкумуллах, Алла силерди жакшы көрүп калат. Ва ягфир лакум зунубакум валлаху гафур рахим. Алла субханаху ва таала силердин күнөөңөрдү кечирет. Ал кечирүүчү, ырайымдуу. Мынакей туугандар. Демек бул аяттан дагы биз ушул жерден түшүнсөк болот туугандар. Бул жерде Алла Тааланын тарабынан өтө катуу коркутуу айтылып атат. Пайгамбарды жек көргөнгө өтө катуу коркунуч да. Кандай өтө коркунуч кандай? Дүйнөдө дагы жакшылык менен бүтпөйт аныкы. Ахирети да жакшылык менен бүтпөйт. Ким пайгамбарды жек көрсө. Ошол эле кезде өтө улуу кушкабар дагы бар. Ким пайгамбарды жакшы көрсө, алхамдулилlah, Алла Тааланын чоң кушкабар вадасы дүйнөдө да жакшылыгы менен бүтөт. Иншалла ахиретинде да жакшылыгы менен бүтөт. Ушул жерден билебиз, момун адам билиш керек, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мухаббатынын артыкчылыгы канчалык даражада турат. Демек пайгамбарыбызды жакшы көрүү бул имандын туу чокуларынын бири. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир жолу айтып калды да, бир сахаба сурап калды. Мата саа я Расулаллах dedi. O Allah'ın elçisi, kıyamet kaçan bolut dedi. Ne dedi? Kıyamet kaçan bolut dedi. Peygamber Resulullah şunday soru verdi de kıyamet kaçan bolut. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Ma adattelah. Ne dayardı adına dedi. Kıyameti soraysın o soraysın. Dayardık var mı? Ne dayardı adın? Siz ne dayardınız? Az kışkıga adam dayardanat, жазга dayardanat, toyga dayardanat, жакшылык жамандыкка dayardanat, сапарга dayardanat. Адам өзүнө жараша dayardanat. Кыяматка эмне даярдык көрдүң? Ал айтат, мен көп деле намазым, орозом, садакам деле жок dedi. Албетте Алланын элчиси, жакшы көрүүм бар dedi. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сөздү айткан: "Ал-мар'у ма'ман ахаб." Yo'sa anta ma'man ahab. Адам баласы кимди жакшы көрсө ошо менен бирге болот деген да. Аллаху акбар. Сахабалар айтат, биз иман келтиргенден кийин эле бардык сахабаларга эң чоң майрам, эң чоң кубаныч кимди жакшы көрсө кыямат күнү ошо менен бирге болот деген ушу сөз болду дейт да. Ошон үчүн ише карап туруп, мүмкүн биздин амалыбыз өтө төмөн. Болбогон биздин амалыбыз. Бирок жүрөгүбүздө мухаббат, пайгамбардын мухаббаты бар. Сиз кимди жакшы көрсөңүз, кыямат күнү ошо менен бирге болосуз. Кыямат күнү ошо менен бирге болосуз. Мессини жакшы көрөсүзбү? Боло бересиз бир менен. Иманга келип калса го жакшы, анан иманы жок кеткен болсо чогуу урган бойдон. Элдин баары. Туугандар, ошон үчүн карайлы, кимди жакшы көрөлү. Алла жакшы көргөндө жакшы көрө берели. Пайгамбарыбыз жакшы көргөндө жакшы көрө берели. Жана бардык адамдарга жакшылык каалап, иман тилей берели. Бирок мухаббат жүрөктөгү бар го. Бул иншалла бул иман туугандар. Ошон үчүн Алланы жакшы көргөнүн жакшы көрүп, Алланы жек көргөнүн жек көргөн, Алла үчүн жакшы көргөн, Алла үчүн жек көргөн имандын толуктугу. Пайгамбарыбыз айткан: "Ман ахабба лилlah ва абгада лилlah ва а'та лилlah ва мана лилlah фақат истакмана al-иман." Ким Алла үчүн жакшы көрсө, Алла үчүн жек көрсө, Алла үчүн берсе, же Алла үчүн бербей койсо, анын иманы толук деген да. Иманы толук деген. Иманы толук деген мааниси кандай? Намаз окуй койсо деле иман толук болуп кала береби? Бул жердеги намазды айткан жок, орозону айткан жок, башканы айткан жок. Бул иманы кандай толук болуп калса, алымдар айтат мындай дейт. Бул мындай дейт. Алла үчүн жакшы көрүү өтө кыйын экен да бул.
Бирөө атасын жакшы көрөт, апасын жакшы көрөт, баласын жакшы көрөт, үйүн жакшы көрөт, жерин жакшы көрөт, мекенин жакшы көрөт, нерсесин жакшы көрөт, атын жакшы көрөт, кээ бири итин, кээ бири мышыгын, кээ бири корозун жакшы көрөт. Ар ким ар нерсени жакшы көрөт. Бирок ошо жакшы көрүү ким үчүн? Алла үчүн болсо, улутун жакшы көрөт, уруусун жакшы көрөт. Алла үчүн болсо, ушул ыйман. Ушул нерсени Алла үчүн жакшы көрүү кыйын да, себеп дегенде мухаббатта адамдын напсиси аралашканда. Демек карап туруңуз, Алла үчүн намаз окууга караганда Алла үчүн жакшы көрүү ушу кыйыныраак. Алла үчүн орозо тутканга караганда Алла үчүн жакшы көрүү кыйыныраак. Алла үчүн Куран окуу, Алла үчүн садака берүү, Алла үчүн ажылык умра кылууга караганда Алла үчүн жакшы көрүү кыйыныраак. Эгерде Алла үчүн жакшы көргөндү бул, бирөөнү жакшы көргөндү Алла үчүн жакшы, ушу колго келип калсачы, буда напс аябай аралашкан эле. Башкаларын жөн эле Алла үчүн кыла алат дейт да. Ошон үчүн ыйманы толук деп кабар берген себеби ушул. Ошон Алла Таалам баарыбызды өзү үчүн жакшы көргөндү катарына кылсын, а? Амин иншалла. Алла үчүн бирибизди жакшы көрө турган болсо, кыямат күнү жарыя болот экен да. Не дейт экен? Алла Таала айтат экен: Айна ал-мутахаббуна фия. Мен үчүн бири-бирин жакшы көргөндөр кайда, Мен үчүн бири-бирин жакшы көргөндөр кайда? Ортосунда эч кандай соода жок, эч кандай туганчылык жок, эч кандай саясат жок, эч кандай кызыкчылык, интерес жок. Менин ыраазычылыгым үчүн, менин ыраазычылык үчүн жакшы көргөндөр кайда деген Алла Таала жар салат экен кыямат күнү. Бир топ адамдар турат экен. Силер кире бергиле бешке, кийин эсептен башкалардан баштайбыз экен деп. Аларды киргизе берет. Бир риваятта келет. Allah subhanahu wa ta'ala aytat: Ayna al-mutahabuna fiyya wal-mutajalisin mutahabina fiyya wal-mutajalisina fiyya wal-mutazawirina fiyya wal-mutabazilina fiyya. Men үчүн бири-бирин жакшы көргөндөр, мен үчүн отургандар, мен үчүн бири-бирин зыярат кылгандар, мен үчүн бири-бирине жардам бергендер кайда? Ваджабат мухаббати лил мутахабина фiyya. Менин мухаббатым важип болду дейт Алла Таала. Кимге? Мен үчүн бири-бирин жакшы көргөндөр. Мен үчүн бири-бирин жакшы көргөндөр. Лил мутахабина фiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabazilina fiyya. Мен үчүн отурса, кандай гана жыйын болбосун, Алланын ыраазычылыгы үчүн ошо жыйын. Кандай гана бири-бирибизди зыярат кылып, алабыбызды сурайлы, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Кандай гана бири-бирибизге көмөктөшүп, жардамдашып, кол сунуп, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Мейли көмүр менен жардам беребиз, мейли суу менен, мейли дары дармек менен, мейли башка нерсе менен, кандай гана болбосун, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн. Ушундай адамдарга Алла Тааланын мухаббаты важип болот экен. Кимди Алла жакшы көрсө, аны Алла Таала кабырда дагы, дозокто дагы азаптабайт Алла. Ошон үчүн иншалла баарыбызга Алла субханаху ва таала өзүнүн мухаббатын, пайгамбарыбыздын мухаббатын насип кылсын. Жана тугандар, пайгамбарыбызды жек көргөндөн сактасын Алла Таала. Үммөтүн билип билбей, алхамдулилlah, мусулман адам пайгамбар жек көрбөйт го, мунафыктар жек көрөт, капырлар жек көрөт. Бирок алхамдулилlah, мусулмандардын жүрөгүндө иман бар, жек көрбөйт. Бирок демек, бул Каусар сүрөсүндөгү акыркы аяты «Инна шанияка хуал абтар» деген. Ушундайдан билип коюңуз, пайгамбарды жек көргөн киши дүйнө ахиреттин бардык жакшылыгынан үзүлгөн. Бунун сөзсүз тескерисинен пайгамбарды жакшы көргөн киши дүйнө ахиреттин бардык жакшылыктары ошон менен бирге болот.